5-ci bölüm. Ким бирөөнүн каргыш айтканын угуп, ошого күпөө болуп, же көрүп билип туруп айтпай койсо, анда ал күнөөлүү болот. Ким таза эмес бир нерсеге, адал эмес жаныбардын, же адал эмес малдын, же адал эмес сойлоочу жаныбардын тарпына билбей тийип алса, ал билбегенне карабастан таза эмес жана айыптуу болуп калат. Ким адамдын булгай турган кандайдыр бир таза эмес нерсесине билбей тийип алса, бирок аны кийин билсе, ал кийин билгенине карабастан айыптуу болуп калат. Адамдар ойлонбостон убада берип алгандай, ким жаманбы, жакшыбы, кандайдыр бир ишти кылам деп ойлонбой туруп убада берип анысын унутуп калса, бирок кийин эстесе, ал эстегенине карабастан айыптуу болуп калат. Ким ушулардын ичинен бирин кылып айыптуу болсо, анда ал кылган күнөөсүн мойнуна алып ачык айтсын. Ал кылган күнөөсү үчүн Теңирге арнап курмандыкка майда жандыктан кой же эчки алып келсин. Ошондо ыйык кызмат кылуучу аны кылган күнөөсүнөн тазалайт. Эгерде анын койгалы жетпесе, анда кылган күнөөсү үчүн Теңирге арнап курмандыкка 2 бактек же 2 жаш көгүчкөн алып келсин. Бирин күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка, экинчисин бүтүндөй өртөлчү курмандыкка алып келсин. Аларды ыйык кызмат кылуучуга алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу күнөө үчүн алып келинген биринчи канаттуунун башын жулуп албай, мойнун сындырып койсун. Күнөө үчүн чалынган бул курмандыктын канын курмандык чалынуучу жайдын капталына чачсын. Ал эми калган канды курмандык чалынуучу жайдын түбүнө сыгып салсын. Бул күнөө үчүн чалынган курмандык болот. Ал эми экинчисин эрежеси боюнча бүтүндөй өртөлчү курмандыкка чалсын. Ыйык кызмат кылуучу аны кылган күнөөсүнөн ушинтип тазалайт. Ошондо анын күнөөсү кечирилет. Эгерде ал 2 бактек же 2 жаш көгүчкөн алып келе албаса, анда күнөөсү үчүн курмандыкка эйпанын 1/10 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келсин. Ага зайтун майын куйбасын, ладан да салбасын, анткени бул күнөө үчүн чалынган курмандык болот. Ал аны ыйык кызмат кылуучуга алып келсин. Теңир эсине алышы үчүн ыйык кызмат кылуучу андан бир уч толтура алып, курмандык чалынуучу жайда Теңирге арнап өрттөсүн. Бул күнөө үчүн чалынган курмандык болот. Жогоруда айтылгандардын бирин кылып күнөө кылган аны ыйык кызмат кылуучу күнөөсүнөн ушинтип тазалайт. Ошондо анын күнөөсү кечирилет. Ал эми артып калганы нан курмандыгы сыяктуу эле ыйык кызмат кылуучуга тиешелүү. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты: Ким кылмыш кылса жана Теңирге арналган нерселерге каршы жаңылыштык менен күнөө кылса, анда ал айыбы үчүн Теңирге арнап майда малдан кемчилиги жок кочкор алып келсин. Сен ал кочкорду ыйык шекел болгон күмүш шекел менен баала. Бул айып үчүн чалынган курмандык болот. Ал Теңирдин кайсы ыйык нерсесине каршы күнөө кылса, ошону төлөп берсин. Анын баасынын 5/1 бөлүгүн кошуп ыйык кызмат кылуучуга берсин. Аны ыйык кызмат кылуучу кылган күнөөсүнөн айып үчүн чалынган кочкор менен ушинтип тазалайт. Ошондо анын күнөөсү кечирилет. Ким күнөө кылса жана Теңирдин осуяттарынын бирин бузуп, кылууга болбой турган бир иш кылса, билбестиктен күнөөлүү болуп, мойнунда күнөөсү болсо, анда ал айыбы үчүн курмандыкка ыйык кызмат кылуучу баалаган кемчилиги жок кочкорду алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу аны билбей кылган күнөөсүнөн ушинтип тазалайт. Ошондо анын күнөөсү кечирилет. Бул курмандык Теңирдин алдындагы айыбы үчүн чалынган курмандык болот. 3-чү забур. Дөөттүн өз баласы Абышаломдон качкандагы забуру. О Теңир, душмандарым ушунчалык көбөйүп кетти. Көбү мага каршы чыгып жатат. Мен жөнүндө Кудай аны куткарбайт деп жатышат. Бирок сен Теңир менин алдымда турган калкансың, менин атак даңкымсың. Өзүң гана башымды өйдө көтөрөсүң. Үн чыгарып Теңирди чакырам. Ал мени өзүнүн ыйык тоосунан угат. Жатсам да, уктасам да, турсам да мени Теңир коргойт. Мага миңдеген элдер бардык тараптан каршы чыгышса да коркпойм. Теңирим, ордуңан тур. Кудайым, мени куткар. Анткени сен гана менин бардык кас душманымды бетке урасың. Ыймансыздардын тишин талкалайсың. Куткарылуу Теңирден. Сенин батаң өз элиңдин үстүндө болсун. 4-чү забур. Ырчылар тобунун башчысына кыл аспаптарда ойноо. Дөөттүн забуру. Мен жалынганда үнүмдү ук, адилеттигимдин Кудайы. Кысталыштарда сен мага эркиндик берип тургансың. Мага ырайым кыл, сыйынуумду ук. Адам балдары, качанга чейин менин даңкым маскара боло берет? Качанга чейин убаракерчиликти сүйө бересиңер? Качанга чейин жалганды издей бересиңер? Теңир өз үчүн өзүнүн ыйыгын бөлүп койгонун билип койгула. Мен Теңирди чакырганда ал мени угат. Каарданып күнөө кылбагыла. Төшөктө жатканыңарда өзүңөрчө ойлонуп сабыр кылгыла. Чындык курмандыгын чалгыла. Теңирге таянгыла.
Көп адамдар бизге ким жыргал көрсөтөт дешет. Теңир бизге өз жүзүңдүн жарыгын көрсөт. Алардын жээр наны, ичээр шарабы арбыган мезгилден бери сен менин жүрөгүмдү кубанычка бөлөдүң. Мен тынч жатып тынч уктайм. Анткени мага коопсуз жашоо берген бир өзүңсүң, Теңир. 20-бөлүм. Шарап адамды шылдың кылат, күчтүү ичкилик адамды оолуктурат. Буларга берилгендин баары акылсыз. Падышанын каары арстандын айкырыгындай, аны каарданткан адам өзүнө каршы күнөө кылат. Чыр-чатактан качуу адам үчүн абийир, ал эми акылсыз адам жаңжаалчыл болот. Жалкоо адам кышында жер айдабайт, оруу жыйуу маалында издеп эч нерсе таппайт. Адамдын жүрөгүндөгү ойлор терең суулар, бирок акылдуу адам алардан сузуп ала берет. Көптөр адамды ырайымдуулук үчүн макташат, бирок чынчыл адамды ким табат? Адил адам түз жүрөт, анын артында калган балдары бактылуу. Сот тагында отурган падыша көз карашы менен баардык жамандыкты кубалайт. Мен жүрөгүмдү тазарттым, мен күнөөдөн арылдым деп ким айта алат? Бирдей эмес тараза, бирдей эмес чен өлчөм Теңирдин алдында жийиркеништүү. Өспүрүмдүн жүрүм турумун туура же туура эмес экенин кылган ишинен билип алууга болот. Уккан кулакты көргөн көздү Теңир жараткан. Жакыр болбошуң үчүн уктаганды жакшы көрбө. Көзүңдү ачып сергек бол, ошондо нанды тойгуча жейсиң. Сатып алуучу жаман жаман дейт, бирок мындай басканда жакшы жакшы деп мактанат. Алтында көп бермет да бар, бирок акылдуу сүйлөгөн ооз алардан кымбат. Бирөөгө кепил болгон адамдын көйнөгүн алып кал, чоочун бирөө үчүн кепил болгон адамдан күрөө ал. Алдамчылык менен табылган нан таттуу, бирок жегенден кийин ооз шагылга толот. Ой максат кеңеш аркылуу бекемделет. Кеңешип алып согуш жүргүз. Сөз ташыган адам бирөөнүн сырын ачат. Оозун чоң ачкан адам менен байланышпа. Атасы менен энесине тил тийгизген адамдын чырагы коюу караңгылыкта өчөт. Шашылыш тартылып алынган мурас бата алып келбейт. Жамандык үчүн өч алам дебе, Теңирге кой, ошондо ал сени сактайт. Туура эмес тараза таштары Теңирдин алдында жийиркеништүү, туура эмес таразалар жакшы эмес. Адамдын кадамын Теңир багыттайт, ошондуктан адам өз жолун кантип биле алат? Шашып убада берип коюп, андан кийин ойлонуу адамга тузак. Акылдуу падыша мыйзамсыздарды сапырат, аларды дөңгөлөк астында калтырат. Адамдын руху Теңирдин чырагы, ал адамдын жүрөгүнүн тереңин сынайт. Падышаны кайрымдуулук менен акыйкаттык сактап турат, ал өз тагын ырайымы менен кармап турат. Жаштардын атак даңкы алардын күчү, ал эми каарлардын сөөлөтү алардын ак чачы. Таяктан алган жараат кыянаттыкка каршы даба, ишти аралап өткөн соккулар жамандыкка каршы даба. 3-бөлүм. Эгерде силер машаяк менен кошо тирилсеңер, анда асмандагыга умтулгула. Анткени машаяк Кудайдын оң жагында, асманда отурат. Жердеги жөнүндө эмес, асмандагы жөнүндө ойлогула. Анткени силер өлдүңөр. Силердин өмүрүңөр машаяк менен бирге Кудайда жашырылган. Силердин өмүрүңөр болгон машаяк келгенде, силер аны менен бирге даңк менен көрүнөсүңөр. Ошондуктан дене кумарларын, ойноштукту, ыпластыкты, кумардануучулукту, жаман каалоолорду жана бутка табынуучулук болуп эсептелген дүнүйөкордукту жок кылгыла. Ушундай иштерди кылган баш ийбес адамдар Кудайдын каарына калышат. Силер да бир кезде ошол кумарларыңар боюнча жашачусуңар. Азыр болсо силер мунун баарын, ачууну, каарды, жамандыкты, заар тилди, адепсиз сөздөрдү таштагыла. Бири-бириңерге жалган айтпагыла. Анткени эски табиятыңарды жаман иштер менен бирге чечип салып, жаңы табиятты кийгенсиңер. Кудайды таанып билүү аркылуу жаратуучунун бейнесине окшошуу үчүн жаңыланып турган жаңы табиятты кийгенсиңер. Жаңы табиятта эллин да, жүйүт да, сүннөттүү да, сүннөтсүз да, варвар да, скиф да, кул да, эркин адам да жок. Бардыгы жана бардыгында машаяк. Ошондуктан Кудайдын тандалгандары, ыйыктары жана сүйүктүүлөрү катары бооркердикти, ак көңүлдүктү, момундукту, жооштукту, чыдамдуулукту кийгиле. Көтөрүмдүү болгула, бири-бириңерди кечиргиле. Эгерде бири-бириңерге нааразычылыгыңар бар болсо, машаяк силерди кечиргендей силер да кечиргиле. Булардын бардыгынын үстүнөн сүйүүнү курчаңгыла. Ал жеткилеңдиктин куру. Жүрөгүңөрдө машаяктын тынчтыгы бийлик кылсын. Силер бир дененин мүчөлөрү катары ушул тынчтыкка чакырылгансыңар. Ыраазычылык билдирүүчүлөрдөн болгула. Машаяктын сөзү молдугу менен ичиңерде жашасын. Бири-бириңерди акылмандуулук менен үйрөткүлө. Бири-бириңерге забурлар, даңктоо ырлары жана рухий ырлар менен насаат айткыла. Кудайга чын жүрөгүңөрдөн ыраазычылык билдирүү менен ырдагыла. Сүйлөсөңөр да, иштесеңер да, бардыгын Теңир Исанын ысымы урматына, ал аркылуу Кудай Атага ыраазычылык билдирүү менен кылгыла. Теңирге тиешелүү болгондорго ылайык келгендей күйөөңөргө баш ийгиле. Күйөөлөр аялыңарды сүйгүлө, аларга катаал болбогула.
Балдар бардык нерседе ата энеңерге баш ийгиле, анткени бул теңирге жагат. Аталар, балдарыңарды кыжырлантпагыла, алардын көңүлү чөкпөгүдөй болсун. Кулдар, кожоюнуңарга бардык нерседе баш ийгиле. Адамга жагынуучулар сыяктуу, алардын көзүнө көрүнүш үчүн эмес, чын жүрөктөн, Кудайдан коркуу менен баш ийгиле. Эмне жасасаңар да бардыгын чын жүрөктөн адамдар үчүн эмес, теңир үчүн жасагыла. Анткени сыйлыкка теңирден мурас аларыңарды билесиңер. Силер теңир машаякка кызмат кылып жатасыңар. Ким адилетсиздик кылып жатса, адилетсиздигине жараша тиешесин алат. Себеби теңирде бет карамалык жок.